Барыңарга салам достор, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүн 3-чү сабакта биз силер менен бир канча грамматикалык темаларды өтөбүз жана бир канча практика катарында сөздөрдү, фразаларды жаттайбыз. Бүгүнкү биздин өтүүчү эң алгачкы темабыз бул көптүктүр. Түркчө чоклук деп коет. Чок деген сөз негизи түрк тилинде көп деген сөз да. Чоклук ошо көптүктүр деген маанини берет. Бизде сөздөр бардык эле тилде жекелик жана көптүк түрдөгү сөздөр деп бөлүнөт. Мисалы, силерге түшүнүктүү болуш үчүн алгач кыргыз тилинен мисал келтирип берейин. Мисалы, китеп деген сөз, китеп. Китеп деген бул жекелик түрдөгү сөз, анткени бул бир эле нерсени билдирип турат. Китептер десек, ал көптүк түр болуп калат. Китеп жекелик түр, китептер көптүк түр. Калем жекелик түр, калемдер көптүк түр. Үй, үйлөр, мектеп, мектептер, өлкө, өлкөлөр деген сыяктуу мүчөлөрдү улоо менен биз бир сөздү жекелик түрдөн көптүк түргө өзгөртө алат экенбиз. Мына бүгүн ошону биз түрк тилиндегисин өтөбүз. Түрк тилинде чоклук, көптүк түрдү биз лар же лер деген мүчөлөрдүн жардамы менен жасайбыз. Лар, лер деген эки мүчөнүн жардамы менен жасалат. Кээ бирки сөздөргө лар, кээ бирки сөздөргө лер уланат. Эми силерде суроо жаралышы мүмкүн, кайсы сөздөргө лар, кайсы сөздөргө лер уланат деген. Эгерде сөздүн аяккы үндүү тамгасы, эң акыркы үндүү тамгасы калын үнлүү болсо, башкача айтканда а, ы, о, у болсо, анда ага лар мүчөсү уланат. Мисалы үчүн китап. Китап деген сөздү алалы. Китап дегендин эң акыркы үндүүсү кайсыл? А. Китап. Демек, ал жерге лар мүчөсү уланып, көптүк түр жасалат. Китаплар. Ал эми сөздүн аяккы үндүү тамгасы инже үнлүү, мындай айтканда ичке үндүүлөр болсо, бул жакта көрсөтүлгөн тамгалар болсо, анда ал сөзгө лер мүчөсү уланат. Биз калын үнлүү, инже үнлүү дегендер боюнча биз мурунку сабакта кенен видео бергенбиз, түшүндүрүп бергенбиз, ошол жактан бир сере карап көрсөңөр болот. Кайталайм дагы. Эгерде сөздүн аягы калың үндүү болуп, ушул тамгалар менен бүтсө, анда ал сөзгө лар мүчөсү уланып, көптүк түр жасалат. Ал эми сөздүн аягы ичке үндүүлөр менен бүтсө, бул тамгалар менен бүтсө, анда сөздүн аягына лер мүчөсү уланат. Келгиле эми дароо түшүнүктүү болуш үчүн мисалдарды карап көрөлү. Мисалы, инсан деген сөз, инсан адам. Биз адамдар же элдер, эл деп көптүк түрдө айтыш үчүн ага биз кайсы мүчөнү улайбыз? Лар мүчөсүн улайбыз, инсанлар. Инсанлар. Адамдар, элдер. Анне деген сөз, апа деген сөз болчу, биз муну билебиз. Апалар деп көптүк түрдө айтыш үчүн биз эмне кылабыз? Аннелер. Эни уладык. Эмнеге? Жана көрсөткөндөй, бул жак инже үнлүү, ичке үнлүү болгон үчүн, менен бүткөн үчүн ага биз лерди уладык. Үстүндө жоон үндүү менен бүткөн үчүн ларды уладык. Эвлер. Эвлер. Лер деген көптүк түрдүү мүчөсүн улоо менен биз көптүк түрдөгү сөздү жасадык. Эвлер. Эв, үй, эвлер, үйлөр. Емек, емеклер. Пара, пара деген акча деген сөз. Пара, паралар. Ödev, ödevler. Ütü, ütüler. Мынакей. Ушинтип, лар же лер деген мүчөлөрдү улоо менен биз сөздөрдү жекелик жана көптүк түрдөгүсүн жасасак болот экен. Силер дагы видеону пауза кылып, өз алдыңарча сөздөрдү таап же жаңы үйрөнгөн сөздөрүңөргө лар, лер мүчөсүн улап көрүп, көптүк түрдөгү сөздөрдү жасап практика кылып көрсөңөр болот. Келгиле достор, эми кийинки грамматикалык темабызды карап көрөлү. Кийинки грамматикалык темабыздын аталышы ишарет замирлери. Мындайча айтканда, шилтеме ататоочтор деп койсок болот. Шилтеп, жаңсап көрсөтөт бир нерсени. Мисалы үчүн, бу, бунлар, шу, шунлар, о, онлар деп кандайдыр бир нерсени атын атабастан шилтеп көрсөтүп атат. Мисалы, бу, бул деп которот. Бу китап, бу калем, бу дефтер, бу эв деген сыяктуу. Анын эле көптүк түрү бунлар болуп калат да. Бу, бунлар, булар.
Шу деген бул тигил деген сөз. Шу, тигил. Шу, шунлар деп мындай биздин колубузда, алдыбызда эмес, бир аз алысыракта бизден турат. Ошону биз шу же шунлар деп айтабыз, жаңсайбыз. Шунлар бул көптүк тигилер болуп калат. О деген болсо, ал деген сөз. О. Бул бизден алыста турат. Алыста. О адам ким? Мисалы бир адам келип атат, бизден алыста келип атат, биздин үйгө карай келип атат. Анан биз тааныбай жаныбыздагыдан сурап атабыз. О адам ким? деп. Жаныбызда эле тиякта мисалы биз эки дос биякта отурабыз, эки дос тиякта отурат, бирок тиякта отургандарды тааныбай атабыз биз. Анан мен жанымдагы досумдан сурап атам. Шунлар ким деп. Шунлар деп сурайм, анткени ал менден жакын, мага жакын турат. Менден алыс турган болсо, онлар ким? Эки адам болсо, онлар ким деп сурайбыз. Бирөө эле турган болсо, о ким деп алыстагыны, жакындагыны шу деп. Бу деген биздин маңдайыбыздагы, колубуздагы нерселерге айтабыз. Бул, булар, тигил, тигилер, ал, алар деп көрдүк, Эми кийинкисинде азыр суроо иретинде сурап, ага жооп иретинде жазып көрөбүз. Мисалдарды келтиребиз. Bu ne? Bu çanta. Bunlar ne? Bunlar gençler. Bu ne? Bu kitap. Bunlar kim? Bunlar anneler. Şu kim? Şu doktor. Şunlar ne? Şunlar kuşlar. Kuşlar degen kuş, kanatlılar. Şu kim? Şu benim annem. Şunlar ne? Şunlar defterler. O ne? O elma. Elma, alma degen söz. Onlar kim? Onlar öğrenci. O kim? O öğretmen. Onlar ne? Onlar arabalar. Суроого кантип берилет жана ал суроого жооп дагы кантип берилет. Бул мисалдардан карап түшүнүп билип алсаңыздар болот. Бул үлгүсү, муну дагы сөзсүз дептериңизге түшүрүңүз. Келгиле достор, эми суроолуу сүйлөмдү карап көрөлү. Сору 2. Суроолуу сүйлөм же суроолуу сүйлөмдүн мүчөсү деген тема. Биз мисалы үчүн кыргыз тилинен эле мисал келтирейин силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Суроолуу сүйлөмдөр жана жөнөкөй сүйлөмдөр деген түшүнүк бар. Мисалы, жөн эле мисал. Бул адам. Бул адам. Бул кандай сүйлөм? Жөнөкөй эле сүйлөм. Бул адам. Эми биз ушуну суроолуу сүйлөмгө айлантыш үчүн бул адамбы деп сурайбыз. Бул адамбы. Же бул кызбы. Бул балабы. Бул мугалимби деп ошо б, би деген жардам менен биз суроолуу сүйлөмдү түзүп атабыз. Түрк тилинде ошондой суроолуу сүйлөмдөр бул мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мы, ми, му, мү. Эми бул суроолор, бул мүчөлөр сөздүн аяккы үндүүсүнө карап уланат да. Эгерде сөздүн аяккы үндүүсү а жана ы болсо, анда ал сөзгө мы деген мүчө уланып, суроолуу сүйлөм жасалат. Мисалы, кандай сөздү алсак болот? Китап деп эле алалы кайра эле. Китап. Китап. Биз буга кайсы мүчөнү улап эме кылат экенбиз? Суроолуу сүйлөм жасайт экенбиз? Мы. Китап, мы. Китеппи деген сөз да. Бу китапмы. Бул китеппи. Ушул жерде айта кетчү эреже, мы деген бул суроонун мүчөсү сөздөн өзүнчө жазылат, бирге жазылбайт. Китап мы деп экөөнү кошуп койбойбуз. Китеп өзүнчө, мы өзүнчө жазылат. Анан сөз түрдө суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Кийинкиси, эгерде сөздүн аягы и менен бүтсө, биз ага ми деген мүчөнү улайбыз дедик. Мисалы, дефтер. Дефтер. Дефтер деген сөздүн эң аяккы үндүүсү кайсыл? Демек биз буга кайсын улайт экенбиз? Ми. Дефтер ми. Же калем ми десек болот. Калем деген сөз дагы эң аягы
e менен бүтүп атат. Ошон үчүн калем ми деп уласак болот экен. Андан кийинкиси о же у. Аяккы тамгасы о, у болсо, анда биз ага му деген мүчөнү улайбыз. Мисалы окул. Окул деген бул мектеп деген сөз. Бул сөздүн аяккы үндүсү кайсыл? У. У болду. Демек биз муну суроолоо кылыш үчүн му деген мүчөнү улайт экенбиз. Окул му. Мектеппи. Окул му. Мектеппи. Суроолуу иретинде айтылып атат да. Бу окулму же о окулму? Шу окулму деп сурасак болот. Сөздүн аяккы үндүсү ö, ü менен бүтсө, ага мü деген мүчө уланат. Мисалы гөл. Göl деген сөз бул көл деген сөз, көл, биз билген көл. Көлбү деп сураш үчүн биз буга мүнү улайт экенбиз. Гөлмү. Гөлмү, көлбү деп которулат да. Мына ушундай достор. Силер эмнени эске салышыңар керек? Мына могул эрежени эске салып алышыңар керек. Ушуну унутпай жаттап алсаңар, ушул эрежени унутпай жаттап алсаңар, сөздөргө мүчөлөрдү улаш оңой эле болуп кетет. Жана айткандай, суроо мүчөсү сөздөн өзүнчө жазылат, сөзгө кошулбайт, өзүнчө жазылат жана аягына суроо белгиси сөзсүз түрдө коюлат. Андан кийинки биз сөз түрдө үйрөнүшүбүз керек болгон сөздөр бул хафтанын күнлери, жума ичиндеги күндөрдүн аталышы. Биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн деп бул жака сыра менен, номери менен жазып койдум. Түшүнсөңөр болот. Пазар теси. Мен менен чогуу окугула келгиле. Pazar tesi. Duyşömbü. Salı. Salı. Çarşembi. Çarşamba. Çarşamba. Şeyşembi. Perşembe. Perşembe. Beyşembi. Dördüncü gün. Cuma. Cuma. Cuma günü. Cumartesi. Cumartesi. İşembi. Pazar. Pazar. Jekşembi деген söz. Kaytalayız. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar. Келгиле сандар боюнча карап көрөлү. Түрк тилинде сандар кыргыз тилине окшош. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bulan keteret. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, andan keyinkisi 20, 20, 21, 22, 23, 20 adaş olat, ames iyi olat. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33 ulan ketet. Andan keyingisi 40, 50, 60, 60. Көңөр адаштырып албагыла достор. 60 эмес, кыргызчада 60, а бирок түркчөдө 60. 70, 70, 71, 72, 73, 74 деп уланат дагы. Кийинкиси эмне болот? 80, 90, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Анан эмне болот? 1000. 1000 деген сөз, 1000 деген сөз. Азырынча 1000ге чейин үйрөнүп туралы. 2000, 3000, 4000 деп кете берет. Оңой эле булар. Эми келгиле, мен рандомный бир сан айтам оюман чакырып, ошону тапкан аракет кылып көрөбүз. 2004 менин жылым. 2004 деген эмне деп айтабыз? 2004. 2004. 2004. 96. 90.
6, 97, 97, 98, 98, 63, 63, 60 emas, 63, 64, 66, 67, 68 deb bulanıp ketaverет. Kaç деген суроого жооп беришти үйрөнөлү. Kaç деген бул канча деген сөз. Kaç, канча. Түрктөрдө акчасынын бирдиги лира. Bu kaç lira? Мисалы, мунун аты өчүргүч, силги деп коебуз түркчө. Bu silgi kaç lira? Bu silgi kaç lira? Бул өчүргүч канча лира деп сурадым. Мисалы үчүн бул 30 lira болсун, жок 35 lira болсун. Bu silgi 35 lira. Bu silgi 35 lira. Bu kalem kaç lira? Bu kalem kaç lira? Bu kalem 22 lira. Bu kalem 22 lira. Bu tahta. Doskаны tahta дейбиz. Bu tahta kaç lira? Bu tahta kaç lira? Bu tahta 500 lira. Bu tahta 500 lira. Ушинтип акчасын сурасак болот. Же Кыргызстанда деле мисалы түрктөр менен иштеп калсаңар, сатуучу түрк болсо, bu elma kaç som? Bu elma kaç som? Bu elma 7 som. Bu kitap kaç som? Bu kitap 150 som. Bu kitap 150 som. Bu defter kaç som? Bu defter 25 som. Түшүнүктүү болду сандар боюнча. Ушун менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү достор. Сабакты жыйынтыктоодон мурун мен силерге өзүмдүн кызыктуу бир окуяларымдан айтып берейин дедим. Баарыбыз эле түркчө үйрөнүп атабыз, анан Стамбулга келүү кыялыбыз болсо керек, Стамбул аябай кооз шаар чынында эле. Анан мен Стамбулга баргандагы биринчи сезимдерим, биринчи окуяларым кандай болгон, ошону бөлүшөйүн. Мен былтыркы жылы апрелде, 2024-жылы апрелде Стамбулга баргам, биринчи жолу айланып кылдырыш үчүн. Ал маалда каникул берчү. Түрктөрдө ушундай адат бар да, ар айт майрам сайын бир жума, эки жумага эс алуу каникул берет. Ошол учурда мен бардым Стамбулга жана туура эмес убакытта барып алыптырмын. Анткени каникулда элдин баары эс алып, андан сырткары транспорттук кызматтар бекер болгон үчүн Турция боюнча. Ошол мен барган маалда Стамбулда аябай эл көп экен да. Негизи жөнөкөй күндөрдө эле көп болот, ошол айт майрамы каникул учурунда барып алган үчүн андан дагы көп экен. Мындай чоң метролор бар, автобустардын аялдамалары бар. Ошол жер толуп, даже алыстан көрсөң дагы жете албайсың да, бир 100 метр монтип бел тыгылып турат. Мындай аябай эле көп болчу, ушунчалык эле. Анан жанакы транспортко күтүп чыгыш мүмкүн эмес болчу да. Анткени ушунчалык эл көп. Тыгын, мындай чоң аянттарда деле бут коерго жер жок. Басып аркы өйүзгө өтө албайсың. Ушинтип кыйналып, туура эмес убакта барып алыптырмын. Бирок 2-3 күн ушинтип кыйналгам. Пробкада калып, бир жерге чыксаң, жөө басып, чарчап, ушундай туура эмес убакта барып алган үчүн же автобуска чыга албайм, же метрого чыга албайм, же башка кыла албайм. Ошондо кыйынчылык болгон. Бирок 2-3 күндөн кийин эле азая баштаган. Кадимкидей эле каникул бүтөрүнө аз калганда эле азая баштаган. Ошондон кийин анан мындай киши катары саякаттап, автобуска чыгып, кемеге отурганга мүмкүнчүлүктөр болгон да. Анан эң биринчи эле Султан Сулеймандын мечитине баргам. Анткени ал жак мен жашаган жерге жакын болчу. Анан кирүү акысыз экен эле. Ошол жерге баргам. Султан Сулейман мечити аябай кооз жерде жайгашыптыр. Мындай дөңдө экен. Башка жерлер кандай бийик жерде турат экен. Анан Султан Сулейман менен Хюремдин күмбөздөрү бар экен жанында. Мына азыр Султан Сулейман мечитине келдик. Бул жагы болсо ушул Султан Сулейман менен Хюремдин мазары экен.
Бияқта болсо деңиз экен мындай. Жакшы вид бар экен сонун. Мечит аябай чоң сонун экен. Бирок шаардын көрүнүшү аябай кооз көрүнөт ошол Султан Сулейман мечитинен. Дөңдө болгон үчүн шаардын көп бөлүгүн, негизги бөлүктөрүн ошол жерден көрүүгө мүмкүнчүлүк болду. Андан кийин эле бир канча сарайларга бардым, аралдарга бардым. Аябай кызыктуу болду. Ошондон кийин анан көп жака барып көргөн мүмкүнчүлүк болду да. Ошо достор, ошону мен жыйынтыктайын. Эгер ушундай окуяларды айтып берген жакшы болгон болсо, ар бир сабактан кийин ушинтип Турциядагы окуяларынан кыскача кылып айтып берген аракет кылам. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта тургула.